Мына каникулдан кайра келип жумушка чыккандан кийин мына бүгүн биринчи жумуш күн ушул жогорку кеңештин мыйзам чыгаруусуна кошкон салымы деген медал менен жакшы маанай менен башталып атат да мен үчүн. Мына Ноокат районунун Ноокат Карагой жолу бүгүн аябай сонун болуп бүттү. Ошол жердеги элдердин атынан, жашоочулардын атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, биздин төрагабызга элдер аябай кыйын абалда болчу, чаң, жолдор ушунчалык начар болчу. Бүгүн өтө жакшы сонун болуп калды. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол Карагой айылына Алмаз Акымжанович, биз мегаком антеннасын коюп берсеңиздер деп мен ушул жерден да суранып кеткенмин да. Себеби бүгүнкү күндө ал жерде байланыш жок. Билайн антеннасын койгон, бирок толук камтыбайт. Ошол мектеп бар жерлерде, элдер жыш жашаган жерлерде бүгүнкү күндө байланыш жок. Шуну бир протокол тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мына Ош Папан жолу боюнча дагы айтылган тапшырма да бергенбиз. Минтранстын балансында ошол жердеги кайрылыш, 3 жака кеткен айрылыш бар. 2 күндүн биринде автокырсык болуп атат. Ошону бир протоколдук тапшырма берип, бир жообун берсеңиздер мага. Анан Ош шаарынан ушул Баткенди көздөй Ош шаарынан чыккан жерде 7 километр жол, 7 дубанды байланыштырган. Ушул 7 ай болду башталганына. Бүгүнкү күндө абалы өтө начар да, бүтпөй турат да. Ушуну бир Минтранстын балансында экен. Карапайым элибиздин жөнөкөй машиналары бүгүнкү күндө талкаланып бүтмөй болду. Ушуну бир карап, мүмкүн болсо батыраак бүтүрүп берсеңиздер. Себеби мына күн да суук түшүп баратат. Быйыл ушуну батыраак бүтүрүп беришибиз керек да. Андан сырткары мына таза суу боюнча кесиптештерибиз да көтөрүп өттү. Таза сууну ушул мамлекеттик деңгээлде ар бир үйгө киргизе турган бир долбоор кылышыбыз керек. Себеби бул маселени чечпесек, бүгүнкү оорулардын баары ушул таза суу жоктугунан келип чыгып атат. Ушул сарык оорусу, ичкелти оорусу, ичеги курт оорулары, ушул бүт оорулар ушул таза суунун жоктугунан келип чыгып атат да. Бул бир эле Ноокат районунда эмес, ошол 7 областтын бардык ушул кээ бир райондорунда жетишпейт. Ушуну Алмаз Акымжанович бир мамлекеттик деңгээлде эле бир катуу киришип, ар бир айылды, ар бир үйдү таза суу менен камсыз кылышыбыз керек да. Себеби антпесек кайсыл жерге барсак эле ушул таза суу маселеси ушуну чечип берсеңиздер, биздин акча каражатыбыз жетпейт деп, айыл өкмөттөрдүн акчасы жетпейт, муну мамлекеттик бюджеттен эле каржылап чечип беришибиз керек. Рахмат чоң.